Кыргызстанда бир катар лабораториялар кызмат акысын төмөндөтөт. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Анда баа саясатын жөнгө салуу максатында ири же жеке менчик медициналык мекеме жетекчилери менен макулдашуу аракеттери көрүлгөн. Анын жыйынтыгында лабораториялык изилдөөлөрдүн бардык позицияларындагы бааларды 30%га чейин төмөндөтүүгө төмөнкү лабораториялар менен макулдашылды. Алар Intelmed, Банецкийдин лабораториясы, Аквалаб, Евролаб, Гематест, Экспресс Плюс, Медикана, Лазмет клиникасы, Гуман, Интерлаб, Инветро, Интермедикал, жана Фарватер. Жогоруда белгиленген Intelmed жана Банецкий лабораторияларына мамлекеттик ооруканалардын дарыгерлеринин жолдомосу менен барган бейтаптарга 50%га чейин арзандатылган кызмат көрсөтүлөт. Ал эми Юрфада текшерүү томографиядан өтүү кызматын 20%га төмөндөткөн. Мындан тышкары бир катар компаниялар реагенттердин баасын 15%га чейин арзандатты. Алар Юнихелп, Лаб Сервис, Кокомерен, Юрфа, Эльфарм, Медикселес, Медцентр Кейджи, Бихелс Фарм, Эрай Фарм, Фарватер, Мейерчөп, Мирамед Жанако, Билайф, Медитек, Медипрогресс, жана Дайра Фарм лабораториялары. Бул дагы автоматизированный анализатор. Бияка врачтар реагент 20-дан ашык реагент коюлат. Анализдер 1 сааттын ичинде 1000 дейре анализдер чыгат. Реагенттердин баары чет элден келген. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктардын дээрлик бардык жашоочулары жеке менчик медициналык кызмат көрсөтүү жайларына кайрылууга мажбур. Анткени мамлекеттик ооруканаларда, жеке клиникалардагыдай заманбап жабдуулар жокко эсем. Мындан улам баасы кымбаттыгына карабай жеке ооруканалардын кызматын айласыз пайдаланып келишүүдө. Өкмөт тарабынан лабораториялык анализдердин баасын арзандатуу боюнча талап коюлду. Ооба, мен түшүнөм. Анткени ден соолук ар бир жарандын эле байлыгы эмес, ал өкмөттүн да байлыгы болот. Биз ушул талапты, өкмөт койгон талапты аткарууга аракет жасап атабыз азыркы күндө. Бирок баа саясатында көп шарттар бар. Ал шарттарга биз көз карандыбыз. Мисалы, бүгүнкү күндө биздин лабораторияда 500 анализ жасалат. Ушул 500 анализдин реактиви 500 түрлүү. Ал болсо ар кайсы өлкөлөрдөн келет. Буга чейин кымбат болуп келген да. Ал эми кымбаттаган себеби, кымбаттын себеби бул карапайым элдерге кичине эмерээк болот да, кымбатыраак болуп эмесине төлөй албайт да, эмесине жараша. Анан ошо колдон келсе жеке менчик ошо лабораториялар арзандаса, бул калкка деле жакшы болот. Бул анткени калкта өзүңүздөр билесиз, зарплата кичинекей, пенсиялерге кичинекей дегендей, ушуларга жакшы болот эле да, бир аз эметсе. Бирок бир четинен да караш керек, лабораториядагы жанагы өзлөрүнүн материалдары болот дегендей, ошондогу медиктердин зарплатасына дегендей, ошолорго да зарплатаны көбөйтүп бериш керек да. Аны да караш керек, бирок багы төмөн болгон жакшы да, какой-то мереде болуш керек, өзүнүн нормасында болсо. Ал эми медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу менен бирге жеке клиникалардагы лабораториялык кызмат акыларын азайтылышы коомчулуктун колдоосуна алынууда. Ушундай арзандатуулар болсо абдан жакшы болот. Адамдар лабораторияга кайрылат да, анан акча каражаты жок, кыйынчылык болот. Ошондуктан бул кылып аткан иши мен үчүн элге чоң жардам болот деген ойдомун. Лабораторияларда аябай кымбат болуп атат, бирок деңгээлге жараша, наверное. Жакшы болмок да, аябай кымбаттап кетти. Мисалы, азыр эле анализ тапшырып эме алып атабыз, канча деген кымбатчылык болот да. Жакшы болмок. Элдин камын көрүп андай арзандатып болсо аябай эле жакшы болмок. Эл көбүнчө ооругандардын баары анализ тапшырмайынча ага результат жок. Ошо анализ тапшырып результаты менен анан лечение алат. Ошондо биз макул деген неме беребиз да, жакшы деген. Өтө сонун нерсе бул мага жакты. Эскерте кетсек, УКМК мына ушундай эле жеке медициналык лабораториялардын жана медициналык мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнүн баасын жөнгө салууга, ошондой эле жеке медициналык уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланууга көмөк көрсөткөн мамлекеттик медициналык мекемелердин кызматкерлеринин ишин көзөмөлдөөнү күчөтүүгө багытталган иш-чараларды улантып жатканы кабарланууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.